Кыргызстанда Касамин долбоорунун алкагында биринчи жолу Ош, Жалал Абад, Баткен облустарын аралап өткөн эң жогорку чыңалуудагы линия курулду. Линия жаздан тарта ишке түшөт. Бул жерден электр энергиясы Пакистан жана Афганистан өлкөлөрүнө экспорттолот. Касамин долбоорунун алкагында 456 чакырымды түзгөн жогорку чыңалуудагы 500 киловатт электр өткөрүүчү линиянын курулушу толук түрдө аяктады. Долбоор Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында ишке ашырылган. Андан ары электр чубалгылары Тажикстандын Согду облусуна карай өтүп кетет. Алар аркылуу Кыргызстан менен Тажикстан жыл сайын жайкы мезгилде өздөрүнүн арткан электр энергиясын Пакистан жана Афганистанга экспорттоп турмакчы. Бүгүнкү күндө бизде өзүбүздө электр энергия дефицит болуп атса, кантип экспортко чыгарабыз деген суроо ар бириңиздердин оюңуздарда турган болушу мүмкүн. Бул маселе боюнча айта турган болсок, биз баягы проекттин негизинде, контракттын негизинде биздин жай күндөрү обеспечение кылышыбыз керек электр энергия менен контракт негизинде. Ал эми бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Министерство энергетикада дагы өзгөчө абал түзүлүп, президентибиз тарабынан чоң тапшырмалар берилген. Ошонун негизинде генерацияларды көбөйтүү багытында аябай чоң жумуштар жүргүзүлүп атат. Башкача айтканда, күн нурундан электр энергиясын иштеп чыгуучу станцияларды, шамалдан иштеп чыгуучу электр станцияларды куруу боюнча бүгүнкү күндө аябай чоң жумуштар жүргүзүлүп атат. Курулуш 2021-жылы башталып, 3 жылга жакын убакытка созулган. Курулуш иштерин туркиялык Миташ компаниясы аткарган. Учурда мамычаларды орнотуу, зым тартуу иштери толук аяктап, 1243 тирөөч орнотулуп чыккан. Анын алкагында түштүктөгү бир катар айыл аймактардын инфраструктурасын жакшыртууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Жалпысынан Ош областында бул линия 137 километр түзүп, 367 мамычалар менен орнотулган. Кошумча айтып кететін нерсе, ушул аба чубалгынын жакынкы жайланышкан айыл өкмөттөрүнө ушул Касамин долбоор негизинде чоң жардам болду. Жалпысынан 39 миллион сом жардам болуп атат. Бул негизинен Ош областынын 5 районунан өтөт. Өзгөн, Кара Суу, Ош, Араван, Нокат жергесинен. Бул жерде жакынкы элдерге кошумча трансформатор 27 кошумча трансформатор орнотулуп берди. Ушул Арис программасынын эсебинен ушул Касамин Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан жана Пакистандын энергетикалык системаларын байланыштырган ири долбоор. Аны Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы жана Европа инвестициялык банкы каржылайт. Долбоордун суммасы 1,2 миллиард доллар деп эсептелген. Кыргызстандагы аткаруучулар улуттук электр тармактары жана электр станциялары компаниялары болуп эсептелет. 100% бүтүп проектибиз. Жумушчу топ түзүлгөн. Ушул жумушчу топ өзүнүн жумушун аткарып, комиссия башкача айтканда, комиссиядан толук текшерип чыкты. Анча-мынча кемчиликтер боюнча, замечаниялар боюнча берилип, ал эми бүгүнкү күндө ошол кемчиликтердин бардыгы 100% жоюлуп, бардыгы аткарылды. Бүгүнкү күндүн маселеси госакт калган. Башкача айтканда, госкомиссия менен ушул объектти толугу менен ишке киргизүү боюнча жумуш жүргүзүп атабыз. Буюрса, бир 10-15 күндүн ичинде мен ойлойм толугу менен бул госкомиссиядан өтүп, анан объектибизди толугу менен ишке киргизебиз. Долбоор боюнча катышкан ар бир өлкөнүн электр тармактарын жаңылап, жаңы көмөк чордондорун жана жогорку вольттуу чубалгыларды куруу макулдашылган. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.